Саламатсыңар балдар. Кезектеги география сабагын окуп үйрөнүүнү баштайбыз. Мурунку сабакта силер экологиялык маданияттуулук менен таанышкансыңар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы экология жана экологиялык проблемалар. Сабактын жүрүшүндө экология, экологиялык факторлор, экологиялык проблемалар менен таанышасыңар. Экологиялык проблема азыркы мезгилде глобалдык мүнөзгө айланууда. Адам баласынын керектөөсү жаратылыштык энергияны көп чыгымдоо менен күн сайын проблемалар өсүп жатат. Азыркы экология комплекстүү илимге айланды деп айтсак дагы болот. Экология организмдердин өз ара айлана чөйрө менен байланышын изилдөөчү илим. Экология бул илим катары адам баласы, өсүмдүк, жаныбарлар дүйнөсү жана айлана чөйрөнүн ортосундагы байланыш. Адам баласынын айлана чөйрөгө, жандуу жаратылышка тийгизген таасири жөнүндөгү комплекстүү илим бул экология илими. Экологиянын изилдөө объектиси бул экосистема. Ал өтө тыгыз байланыштагы организмдер менен жашоо чөйрөдө түзүлгөн бирдиктүү табигый комплекс. Экосистемада тирүү жана жансыз компоненттер өз ара зат жана энергия алмашуу менен байланышат. Экологиялык фактор тирүү организмге чөйрөнүн түздөн түз же кыйыр тийгизген таасири бул экологиялык фактор болуп эсептелет. Экологиялык факторлорду аныктоочу факторлор бул абиотикалык фактор, биотикалык фактор жана антропогендик фактор. Абиотикалык фактор организмдердин тиричилигине жана жаратылышына таасир берүүчү жансыз шарттардын жыйындысын биз абиотикалык фактор деп айтабыз. Абиотикалык факторлорго климаттык шарттар кирет. Ага температура, жарык, жаан-чачын, нымдуулук, атмосфералык басым жана аба массалары. Андан кийинки эдофикалык фактор буга топурак, топурактын механикалык курамы, аба өткөргүчтүгү жана кычкылдануусу кирет. Орографиялык буга рельеф же болбосо коктук олоттор, деңиз деңгээлинин бийиктиги, асказоолор, химиялык курамы. Ал эми химиялык факторго химиялык абанын курамы, суунун туздуулугу, концентрациясы жана кычкылдануусу кирет. Физикалык ызы чуу, магниттик талаалар, жылуулук өткөргүчтүк, радиоактивдүүлүк, күндүн радиациясы. Мына булардын баардыгын биз абиотикалык фактор дейбиз. Абиотикалык фактор бул организмдердин тиричилигине жана жаратылышына таасир берүүчү жансыз шарттардын жыйындысы. Ага климаттык, эдофикалык, орографиялык, химиялык жана физикалык факторлорду биз абиотикалык факторлор дейбиз. Биотикалык фактор организмдердин тиричилигине таасир берүүчү жандуу чөйрөнүн факторлору. Бул антропогендик факторго караганда анын таасири организмдердин түз жана кыйыр бири-бирине өз ара таасир этүү өңдүү формада болот. Биотикалык факторлорго фитогендик факторлордун же болбосо өсүмдүктөрдүн таасири, микогендик козу карындардын таасири, зоогендик жаныбарлардын таасири, микробиогендик бул микроорганизмдердин таасири болуп эсептелет. Биотикалык фактор демек организмдердин тиричилигине таасир этүүчү жандуу чөйрөнүн факторлордун биз биотикалык фактор дейбиз. Ага фитогендик, микогендик, зоогендик жана микробиогендик факторлор таасир этет. Антропогендик фактор бул өзү айтып тургандай эле
адамдын ар түрдүү иш аракетинин мезгилинде жаратылыш комплексине жана анын айрым компоненттерине тийгизген таасири. Антропогендик фактор түздөн түз жок кылуу, байырлатуу, интродукция же кыйыр, токой кыюу, саз кургатуу же айдоо жана башкалар болушу мүмкүн. Мына муну биз антропогендик факторлор деп айтабыз. Антропогендик факторлорго физикалык бул атомдук энергиянын колдонулушу, поезд жана учактарда жылып жүрүү, толкундун жана ызы чуунун таасири. Химиялык, минералдык жер семирткичтер, уу химикаттардын колдонулушу, өнөр жай, транспорттун эсебинен жер бетинин булганышы кирет. Биологиялык бул азык түлүк организмдер, андан сырткары коомдук адамдардын коомдогу көз карашы жана өзүлөрүн алып жүрүшү. Антропогендик фактор демек адамдардын ар түрдүү иш аракетинин таасири астында жаратылышка тийгизген таасири болуп эсептелет. Антропогендик факторлорго физикалык, химиялык, биологиялык жана коомдук таасирлер кирет. Эмесе суроого көңүл бура албаңдар. 21-кылымдын күн тартибиндеги негизги маселе кайсы? А. Өнүгүү, Б. Индустриялаштыруу, В. Сарамжалдуу, Г. Туруктуу өнүгүү. Кана балдар, 21-кылымдын күн тартибиндеги негизги маселе кайсы деп ойлойсуңар? А. Өнүгүү, Б. Индустриялаштыруу, В. Сарамжалдуу, Г. Туруктуу өнүгүү. Кана балдар ойлонуп көрүп, суроого туура жооп бергенге аракет кылып көрөлү. 21-кылымдын күн тартибиндеги негизги маселе бул туруктуу өнүгүү проблемасы. Туруктуу өнүгүү проблемасы 21-кылымдын негизги күн тартиби деп айтсак болот. Туруктуу өнүгүү керектөөнү камсыз кылуу менен гана келечекке коркунуч туудурбоо дегенди камтыйт. Туруктуулук негизги 4 аспектини камтыйт. Биринчи, экологиялык тең салмактуулукту сактоо, экологиялык жагымдуу, коркунучсуз чөйрөнү түзүү. Бул туруктуу өнүгүүнүн биринчи аспектиси. Экинчи, жоопкерчиликте ден соолукту, генофонду сактап калуу. Үчүнчү аспекти, жаратылыштын сапатын сактап калуу менен эффективдүү жаңыланууга жетишүү. Төртүнчү, бул адилеттүүлүк менен жашыл экономикага жетишүүнү камтыйт. Туруктуу өнүгүү азыркы замандын негизги күн тартиби. Планетабыздын келечеги ар бирибиздин колубузда. Демек биз туруктуу өнүгүү жолун туура коюу менен бирге гана биз келечекти камсыз кыла алабыз. Бул стратегиянын негизи ийгиликке жетүүсү үчүн коомдук аң сезимди экологдоштуруу же болбосо экологиялык маданияттуу коом менен гана жетише алабыз. Экологиялык билим, туруктуу өнүгүү мамлекеттик келечектүү мааниге ээ. Мына ушул адам баласынын жаратылышка тийгизген таасиринин натыйжасында экологиялык проблемалар пайда болууда. Эмесе суроого көңүл бура албаңдар. Келип чыгышы боюнча аталган экологиялык фактор кайсы? А. Абиотикалык, Б. Биотикалык, В. Экологиялык, Г. Антропогендик. Кана балдар, келип чыгышы боюнча аталган экологиялык фактор кайсы деп ойлойсуңар? А. Абиотикалык, Б. Биотикалык, В. Экологиялык, Г. Антропогендик. Кана балдар, ойлонуп көрүп, суроого туура жооп бергенге аракет кылып көрөлү. Келип чыгышы боюнча аталган экологиялык фактор бул антропогендик фактор. Антропогендик фактор негизинен бул экологиялык проблемаларды пайда кылып келет. Экологиялык проблема же болбосо проблема бул чечилбеген тапшырма деген маанини түшүндүрөт. Анткени
проблемалар ушунча көп, адистер глобалдык масштабтагы экологиялык катастрофа коркунучу бар деп аныкташууда. Экологиялык проблемаларга атмосферанын булганышы, анын физикалык, химиялык жана биологиялык заттарынын концентрациясынын өзгөрүүсүнө алып келүүсү. 2014 жылдагы көрсөткүч боюнча жылына 3,7 миллион адам абанын булганышынан каза болот. Ал эми жылына ар бир адам 20 000 литр аба менен дем алат. Демек, абанын булганышы биринчи орунда адамдын ден соолугуна, өмүрүнө чоң таасирин тийгизет. Демек, жүрөк, өпкө ооруларынын көбөйүшүнө дагы ушул атмосферанын булганышы алып келүүдө. Атмосферанын булганышы негизинен озон катмарынын жукарышына алып келет. Озон катмарынын жукарышы дагы азыркы күндөгү экологиялык проблемалардын бири. Анткени озон катмары жер бетиндеги тирүү организмдерди күндүн кыска толкундуу, ультра кызгылт көк радиациясынын зыяндуу таасиринен сактайт. Бул жер бетиндеги жандыктар үчүн өтө зыяндуу болгон космостук нурлардын көбүн өзүнө сиңирип алуу касиетине ээ. Озон катмарынын жукарышына хлордун бөлүнүшү, фтордогу фреондордун таркалышы жана ар кандай табигый шарттардын негизинде озон катмары жукаргандыгын окумуштуулар аныкташууда. 1983 жылы Антарктидадан 1000 километр диаметрдеги озон жыртыкчасын аныкташкан. Озон катмарынын концентрациясынын жукарышы бул озон жыртыкчасынын пайда болушуна алып келүүдө. Озон катмарынын жукарышынын озон жыртыкчасы пайда болууда. Демек, тирүү организмдерге зыяндуу күндүн кыска толкундуу, ультра кызгылт көк нурларынын таасири күч алууда. Глобалдык жылуулануу дагы азыркы убакыттын экологиялык проблемаларынын бири. Глобалдык жылуулануу 20-кылымда абанын орточо температурасы 0,74 градус Цельсияга жогорулаган. Глобалдык жылуулануу муздардын тез эришине алып келүүдө. Акыркы жарым кылымда Антарктидада температура 2,5 градус Цельсияга жогорулаган. Антарктида материгинин Ларсен мөңгүсүнүн аянты 3250 километр квадрат. Ал эми анын калыңдыгы 2000 метр. Ларсен мөңгүсүнүн 2500 километр аянттагы айсберг 35 күндүн ичинде талкаланып, бөлүнүп чыккан. Буга чейин мөңгү 10 000 жылга чейин бирдей калыпта турган болсо, 35 күндүн ичинде Ларсен мөңгүсүнөн айсберг бөлүнүп чыккандыгы бул глобалдык жылуулануунун дагы бир себептери. 2005 жылы изилдөөчү Шмидт Денис мурун Пиверпуль жарым аралына бириккен муз каптаган аралдын бөлүнгөнүн аныктаган. Анткени ал арал 2002 жылы эле жарым аралга биригип турган. Ал аралды жылуулануу аралы деп атаган. Глобалдык жылуулануу муздардын тез темп менен эришине алып келүүдө. Материктердеги мөңгүлөрдүн тез темп менен эрип жаткандыгын окумуштууларыбыз аныкташууда. Мынакей 1970 жылдагы мөңгүлөрдүн калыңдыгынын өзгөрүү картасын карап көрө турган болсок, көбүнчө мөңгүлөрдүн калыңдоосуна караганда алардын жукаруусу көбөйүп жаткандыгын көрүп турасыңар. Демек, бул дагы глобалдык жылуулануунун дагы бир кесепеттеринин бири. Экологиялык дагы бир проблемалардын бири бул кислоталык жаан болуп эсептелет. Акыркы 100 жылдан бери кислоталык жаандардын жаашы белгилүү. Абанын булганышынын күкүрттүн оксидтери
күкүрттүү суутек азоттун оксиди менен кошулуп жааган жаандарды биз кислоталык жаандар дейбиз. Алар өсүмдүктөрдү көп жабыркатып, көлдөргө, дарыяларга кошулуп, булганууга алып келүүдө. Айрыкча Америка Кошмо Штаты жана Европа өлкөлөрүндө кислоталык жаандар көп байкалууда. Андан сырткары топурактардын булганышы дагы экологиялык проблемага айланды. Топурактардын акырындык менен анын сапатынын, түшүмдүүлүгүнүн төмөндөшү ар кандай туура эмес пайдалануудан келип чыгууда. Топурактар такырданып, шордонуп, топурактардын структурасы бузулуп пайдалануудан чыгып жатат. Жер калкты 95–97% азык түлүк менен камсыз кылат. А бирок түшүмдүү жерлердин саны анча көп эмес. Акыркы 100 жылдын ичинде 2 миллиард гектар жер иштетүүгө жарабай калган. Ошондуктан ар бир чарчы жерди сактап калууга жетишүүбүз керек. Экологиялык проблемалардын бири болгон суунун булганышы. Суулар ар кандай физикалык, химиялык, биологиялык заттардын колдонушунун натыйжасында суунун сапаты өзгөрүп, булганууга дуушар болуп жатат. Таза суунун болушу жашоо тиричилик үчүн шарт экендигин баарыбыз жакшы билебиз. Таза суу дүйнөдө болгону 2,5–3 гана пайызды түзөт. Суу ар кандай булгануулардан, нефти продуктыларды сууга куюудан, фотосинтез процессин кыйындатат, күндүн нурунун өтүшүнө тоскоолдук берет, өсүмдүктөр менен жаныбарлардын өлүмүнө дагы алып келүүдө. Ар бир тонна нефти 2 километр квадрат аянтты жаба турган болсо, нефти менен жерлер 10–15 жылда гана араң калыбына келет. Жыл сайын 10 миллион тонна нефти төгүлүп жатат. Азыркы күндө суунун үстүнүн көпчүлүк бөлүктөрү нефти менен булганууда. Бул абдан өкүнүчтүү көрүнүш. Ошого карабастан жаратылышты коргоого бардыгыбыз милдеттүүбүз. Экологиялык проблемалар булар атмосферанын булганышы, озон катмарынын жукарышы, глобалдык жылуулануу проблемасы, кислоталык жаан, топурактардын булганышы жана суунун булганышы мына азыркы күндөгү негизги экологиялык проблемалар. Экологиялык проблемалардын бардыгы тең адам баласынын тийгизген таасиринин натыйжасында пайда болууда. Бирок жаратылыш биздин жашообуз болгондугуна байланыштуу биз жаратылышка аяр мамиле жасоо менен гана биз келечектен үмүт кыла алабыз. Бүгүнкү сабактан биз экология, экологиялык факторлор, экологиялык проблемалар менен таанышып алдык. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Кийинки көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.